Assalamu alaikum tuğanlar. Kutman taң. Биздин saat боюнча Москвада 7-ден 40 өтүп калды окшойт. Эрте мененки манайда бир ролик жазайын дедим эле. Кече Адахан Кимсанбаев жөнүндө ошо башка талапкерлер боюнча бир идеология блогер же бирөө чыгып жамандап чыгыптыр. Мен айтып коеюн. Адахан Кимсанбаевич, мен айтайын. O экзектен көрү, атын атабай эле коеюн, экзектен көрү 10 эсе жакшы. 10 эсе эмес, 100 эсе десе да болот. Экинчиден Адахан Кимсанбаевич айткан сөзүнө турат. Мен айткан жокмун, Кумтөрдү алам, улутташтырам деп, туурабы? Же калппы, мен Матраимовду камайм деп. Ана 2 миллиард төгүлгөн, бир ай 2 күн өтүп кетти. Сөзгө тилден кеттиңби, сөзүңө тур. Анан ошо адамды кантип силер экзектап келип туруп, Кыргыз мамлекетине башчы кылып коем деп атасыңар. Бүгүн президент боло электеле, алдап атса президент болгондо Кыргыз элин алдап жинди кылат экен бул. Анан айтып коеюн, экзек Золотой эмес. Мен билбейм, бул адамды тааныбайм деле. Адахан Кимсанбаевич деле мен да көргөн эмесмин, таанышым да жок. Мен ачык айтайын. Просто мына логический меселеге айтып коеюн. Логически ойлонуп көрсөңөр, мына айттыңбы сөзүңө? Айткандан тур. Сөзүңө тура албасаң кылба, айтпа. Камайм дедим, камашың керек эле. Кумтөрдү алам дедиң беле, Кумтөрдү алышың керек эле. Бул просто пиар. Анан соттолгон боюнча мен качан гана ошо кагаз, ошо сот 300 станциядан өткөн кагазы судья чыгарган өкүм чыккандан кийин анан ишенем, бул акталып чыгыптыр. Ага чейин мен бул адамды экзекте мындай кап болбосун го. Бул экзектин өкүмүн карап анан кийин мындай ойлонуп да көрөм. Мен бүгүндөн эмес, бул мурда эле оппозицияда жүргөн адам элем мен. Бул бийликке дагы, зектердин бийлиги, убактылуу зектердин бийлигине деле бүгүндөн баштап оппозицияга өттүм. Тарых өз баасын берет деп ойлойм. Себеби кече менин ролигиме чыккан экен, бир-эки бала комментарий жазышып, сен үчүн, эл үчүн отур. Ол өз үчүн отурду. За преступление сидел. За преступление. Ак үйдү мен кашан аттап, мен өткөн жерим жок, шымын жыртып. Кыз көлдө Тополоңдо Эмил Каптагаевди приказ берип барымта калдырган жерим жок. Бул юридический жактан өтө оор кылмыштардын бирөө кирет. Канча жыл? 8 жыл берилди беле? 11 жыл берилди беле? Ошо 11 жылдын аз 3 жылын отурса, да 5 жылын отуруш керек. Ошол. Мен өзүм жеке оюм ошондой. Анан кийин эптеп эле 5000 мен көрдүм, ашып кетсе кече 2,5 фанаттары бар экен мага жазган комментарияларындачы. Ойлонгула. Силер ойлогон адам эмес ол. Анан азыр ошо кече 2,5 комментарий жазган адамдар садырчылар деп коеюн эми. Садырчы ким, фанаттар дейбизби, эмне дейбизби, билбейм. Ошондо баягы 2017 Садырдын Кожоев кирип келгенде Кыргызстанга, ошону камаганда каякта элеңер? Мойнун кесип СИЗОдо өзүн асып атканда каякта элеңер? Азыр эми дайраңдап чыгыпсыңар. Анан кечеги ролик чыгарган баланы айтып коеюн. Инимсиңби же агамсыңбы, мага кызыгы жок го. Факт көрсөтчү мага. Факты көрсөт, мен ошону дейм. Анан бул Садыр деле 15 жыл, 20 жылдан бери саясатта жүрөт. Не кылып койду? Бири кыла турган иши барбы? Пиар кылган бир Кумтөрдү улутташтырам деп. Эмне болду азыр? Кумтөрдү запас алган. Кумтөрдүн запасычы дагы 100-200 жылдап жетет. Мен айтып коеюн. 200 жылдап жетет. Анан Текебаевдин мандатын алып ошону бекер кылды да. Эми бул Өмүрбек Чиркешев сүзбөсү кат сүзүп койсо эле болду эмичи. Анан биздин баягы элиталарыбыз деп коет. Эми бул чимкириктер, бул баягы депутат чимкириктерди эмес, элиталарыбыз бар, өзүбүздүн элиталарыбыз бар. Кайрылып кетет эле. Кыргызстан элинин башкаруу үчүн экзектин бизге кереги жок.
мен өзім ойым, өзім жеке ойым. Анан эртеңки 10 январда адашпайлы мына жаш балдар кетип атат. Мына иллюстрация, мына азыр силер айтып атасыңар, иллюстрация кылабыз деп. Кана иллюстрация? Мына иллюстрация Калмаматов келип атат, Ташиев ким, Ташаевпы ким, жаштар келип атат. Көп адамдар келип атат. Мындай бир позицияда турган жаштарчы. Анан кече окшоп баягы Таластан бир депутат бар эле, Ата-Мекенен ким эле, Садыр Шернияз беле. Ошентип позицияны өзгөртпөгүлө. Позиция болуш керек адам баласындачы. Мен билбейм, эмне экөө сүйлөштү, билбедим го. Бирок мына орустардын анча-мынча информациялык каналдарына кетет, жакында может ырайым бериши мүмкүн экен, президент болуп калса. Атамбаевгачы. Булар ошондо договорняк болгон экен булардынчы. Бирок тарых убагын салатын берет. Анан кече Сталин да отуруп чыккан, Ленин да отуруп чыккан. Олар отурса, зато сөзүнө турган. Ленинди Германиядан финансировать эткен. А Садырды ким? Бакиев финансировать этти дагы. Ким финансировать этет? Болуптур. Ошол анан адашпайлы, туугандар адашпайлы, бири-бири менен акый айтышып, сен Садыр биз үчүн отурган, мен үчүн лично отурган эмес, ол өзүнүн кылмышын отурган. Айтып коеюн. Ташиевиң деле ошо отуруп чыккан, азыркы спикер ким? Талант Мамытов. Ол да отуруп чыккан. Зек да булар, экс-зек. Ошон үчүн мен айткан выражением зек бийлиги, убактылуу зек бийлиги деп атат. Ошого допущать эткен буларды өзү эмне кылыш керек эле? Кечээне бийликти басып алганда, булардын баардыгын камаш керек эле. Ошо түрмөдөн алып чыккан Садыр Нуркожоевду, эми Садыр экени алып чыккан, кийин ошол жерде канча адам бар, баардыгын камаш керек болчу. Закон боюнча укуктук мамлекетте кандай? Ошо незаконно алып чыгып, кирип, коркутуп, үркүтүп алып чыгышты. Мындай айтканда булар соучастник преступления, особо опасный преступление буларчы. Ошон үчүн бул адамды силер бийлик башчыга алып келем дебей, булардын орду түрмөдө. Мен ушу кирик аман эсен жакшы болуп ушу жашап турсак, мен тарыхта дагы доказать этем, что булар преступниктер. Булар бийликти басып алышты. Келген учурда деле бийликке булар көпкө жашабайт. Жашаган учурда деле булар аферист мындай айтканда айта берет, сөзүнөн кайта берет. Бир позицияда тура албайт. Бир позициясы жок дагы булардынчы. Булардын ою эптеп реваншисттер деп койсо деле болот. Конституцияга асылып. Конституцияда сөз жок, конституциянын бардыгы жакшы. Орок оралбаган орок тандайт. Анан орустар айтып койду пословица: плохому танцору что мешает? Бир нерсе мешает деп коет. Ошондой. Ошон үчүн туугандар, адашпайлы. 2021 январда таттыктуусун тандап алалы. Мен Садыр Нуркожоевдон башкасын шайлай бергиле. Мен силерге айтып кетейин, жакшы адамдар бар. Таза, ыймандуу, элге иштеп берен. Бирок Садыр Нуркожоев элге иштебейт. Башында креслого нит отурду, аягына чейин ушундай болот. Элди алдайм деп ойлоп атат. Биз алданбайбыз, биз эл. Кайсы элде мен эл колдоп атат. Мен колдобойм мен сизди. Кайсы элди айтат? Сизди апарып отургузган элди айтып атасызбы же сизди барып незаконно алып чыгып преступление кылган элди айтып атасызбы? Экөөнү айтыңыз, ашып кетсе кече 2,5 комментарий жазып ашып кетсе. Ошо жазган комментариядагы адамдарга айтып коеюн. Туугандар, адашпайгыла. Саламат болгула. Связга чыгам мен. Урматтуу достор, мен жана айтып келатсам эле бул досум ажылдап сүйлөтпөй койду. Гонконгдун мыйзамы бар, достор. Гонконгдун мыйзамы бар. Гонконгдун эли ушу коррупциянын немесин көрүп, күчүн көрүп туруп, ошол жактын эли карабайсыңарбы? Патриоттор экен да. Ошондой мыйзам өткөрүп, жана депутаттары да колдоп берген да. Ошондой мыйзам өткөрүп алсак, биз дагычы, мына биз да Гонконгтой болобуз. Гонконгду карагылачы кандай? Бүт инвесторлар, акчалуулар бүт Гонконгко барат, иштейт свободно. Эч ким тийбейт Гонконгдун эмесиндечи, мыйзамында. Ал аякка барып бизнесменди минтип жакаласаң өлдүң, андаш башың чорт эле кетет. Бир
Гонконгчу келип кылыч менен башын кыя коет. Эмне инвесторго тийишип атасың депчи. Чынында. Гонконгтун мыйзамындай мыйзам орнотсок, анан бизде инвесторлор жатат, жыгап эс алып коюп. Мага Кыргызстандан эч ким тийбейт депчи. А могу карышкырлар турганда келбейт бир да инвестор. Бир эле пожарник тажатып коет инвестордучу. Улам эшигин тыкылдатып бара берет. Билебиз да тиги пожарниктер кантип оокат кылат. Коррупционерлерге окшош да алар. Ошол мыйзам анан эң негизгиси кыргыз элин билесиздер, мамлекет туу туткан бул эки нерсе бар да мамлекет. Биринчи мыйзамдуулук, экинчи адилеттүүлүк да. Ушул могу сотторду, могулеки нерселер адилеттүүлүк, мыйзамдуулук орносо, бул мына тигиреки бакпай айткандай инвестор келсе да коркпойт, коркпой, уважение кылышат. Садыр Нуркожоевич ошон үчүн айтып атат да. Мыйзам жана тартип. Достор, ушуну колдошубуз керек баарыбыз тең. Карачы, мына Садыр Нуркожоевич мында акылы жеткен үчүн айтып атат да ошол нерсеничи. Мыйзам жана тартипте чыккандан бери айтып келе атпайбы? Болбосо бул жанагы эме кылам десечи, басып алам десе эле, ошондо эле басып алмак. Ошондо эле басып бүт барын узурпация кылып алмак. Тигинин үйүнө бар, мунун үйүнө бар деп жаштарды тукуруп. Жок, анткен жок да Садыр Нуркожоевич. Ушул эмесинен эле байкабайсыңарбы адилеттүү экенин? Бакыбай, мынакей ошол бул азыркы мыйзам боюнча мындай эме жоопкерчилик жок да, парламентте да жок, президентте да жок да. Бул жоопкерчилик